Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин башка кесиптештер менен бирдикте санариптик чечимдер боюнча аткарган жана аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат берем. Пандемия шартында комитеттин алдында мамлекеттик органдардын жана бизнес чөйрөсүнүн ишин камсыз кылууну үзгүлтүксүз улантуу милдети турат. Ошону менен бирге бейтаптардын жана жалпы эле калктын керектөөлөрүнө ыкчам түрдө таасир этүү үчүн маалыматтык системалардын жардамы менен саламаттык сактоо системасына колдоо көрсөтүү зарыл. Учурдагы кырдаалга карабастан Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгын өз убагында аткаруу керек. Азыркы учурда саламаттык сактоону санариптештирүү артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Бул жаатта өзгөчө муктаждыктар бар. Ошондой эле билим берүү системасын өнүктүрүү зарыл. Биз жаңы окуу жылына даярданышыбыз керек. Айыл чарба министрлиги жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Санарип Кыргызстан 2019-2023 жылдагы концепциясын ишке ашкаруу боюнча 2020 жылга карата жол картаны ишке ашыруу маанилүү маселе бойдон калууда. Мурда айтылгандай, коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүүгө көмөк көрсөтүү максатында оперативдүү штабтын демилгеси боюнча биздин комитеттин алдындагы IT штабтын колдосу менен бир катар маалыматтык системалар иштелип чыккан. Жардамын аябастан акысыз негизде өз салымын кошуп келе жаткан 400дөн ашык адистердин катышуусундагы биздин IT коомчулукка дагы бир ирет ыраазычылык билдирип кетким келет. Негизинен төмөнкү системалар иштелип жатат. Лабораториялык маалыматтарды башкаруу маалыматтык системасы. COVID-19 боюнча лабораториялык маалыматтарды натыйжалуу эсепке алууну жана тез берүүнү камсыз кылуу үчүн мамлекеттик лабораторияда ишке киргизилген. Бул система биринчи кезекте оорулардын анализдери жана баяндарынын бирдиктүү базасын түзүүгө шарт түзөт. Система пилоттук түрдө 10 мамлекеттик лабораторияда ишке киргизилген. Бул система киргизилген мамлекеттик лабораториялар түндүк системасы аркылуу тиешелүү лабораториялык маалыматтарды алмашууда. Система USAID өнөктөштөр менен бирдикте соцсервис мамлекет ишканасы тарабынан иштелип чыккан. Эпидемиологиялык маалыматтарды эсепке алуучу смарт системасын иштеп чыктык. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматында жардам иретинде иштелип чыккан электрондук автоматташтырылган башкаруу системасы санариптик система документтерди төмөнкүдөй түрлөрү боюнча электрондук документ жүгүртүүнү камсыз кылат. Коронавирус чуккандардын тастыкталган жана жугушу мүмкүн болгон учурлар жөнүндө убактылуу анкета. Коронавирус чуккан оорулуу менен байланышта болгон адам жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн анкета. Кыргыз Республикасынын келген адамдар үчүн форма. Анализден жыйынтыктары боюнча маалымат. Бул санариптик чечим саламаттык сактоо системасынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл чөйрөсүндөгү бардык түзүмдүк бөлүмдөргө иштин электрондук форматында камсыз кылат. Системаны ишке киргизүү боюнча жумуштар Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинде коронавирус инфекциясынын жайланышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча оперативдүү штабта, ошондой эле облустук шаардык штабтарда жүргүзүлгөн. Медициналык маалыматтык сурап билүү сайты Хайдоктор Кижи деген сайтында жайгашылган. Ал оорунун белгилери пайда болгон адамдардын бартын аныктоого жардам берет. Башкача айтканда, бул система болсо өзүн диагностика жасоо жана ошол диагностиканын жыйынтыгында кандайдыр бир алгоритм менен чечим кабыл алуу системасы болуп эсептелет. Мындан тышкары ковид контрол системасы бул болсо электрондук автоматташтырылган башкаруу системасы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматына жардам иретинде
ушул жогорку технологиялар паркынын резиденттери тарабынан акысыз негизде иштелип чыкты. Бул санариптик система адамдардын саламаттыгына жана үй карантиндеги адамдардын шартында сактоосунда аралыктан мониторинг жүргүзүүгө шарт түзүп берет. Башкача айтканда ушул системалар иштелип чыккан. Мындан тышкары мына маалыматтык муктаж болгондо Telegram чат-боту иштелип чыкты. Бул болсо ошол коронавируска байланышкан кырдаал боюнча маалыматты ыкчам түрдө таратуу системасы болуп аткарылат. Мындан тышкары коронавируска каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жөнүндө жана башка расмий маалыматтарды тууралуу калкка кабарлоо боюнча биз болсо ошол COVID-gov.kg деген расмий ресурсун иштеп чыктык. Бул болсо өлкөдөгү коронавирус жөнүндө акыркы маалыматтарды, өлкө жетекчилеген видео кайрылууларын, медициналык кеңештерин, ыйгарым укуктуу органдардын байланыш маалыматын алууга болот. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул системаны аркылуу азыркы маалдагы ошол эпидемия, ошол коронавируска байланышкан шарттар кандай ол жерден тапсаңар болот. Мындан тышкары Help COVID-kg деген онлайн ресурс иштелип чыккан. Бул болсо ушул саламаттык сактоо министрлигине, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жана Бишкек шаарынын мэриясына коронавируска каршы күрөшүү боюнча келип түшкөн кайрымдуулук каражаттарга мониторинг жүргүзүү үчүн иштелип чыккан. Бул чечим ошондой эле жеке жактарга электрондук капчыктардын, мобилдик же интернет банкингдин жардамы менен каражаттарды ыктыярдуу которуу мүмкүнчүлүгүн берет. Башкача айтканда, ушул сайт аркылуу биздин жарандар болсо өзүнүн кайрымдуулук каражаттарын өткөрсө болот. Мындан тышкары вирус LKG деген сайты бар. Бул болсо кыргыз тилиндеги мамлекеттик статистикалык сайты болуп эсептелет. Бул сайтта онлайн режимде коронавирус боюнча актуалдык, дүйнөлүк, анын ичинде Кыргызстан боюнча статистикалык маалыматтарды көрүүгө болот. Бул дагы болсо ошол жогорку технологиялар паркынын резиденти тарабынан акысыз негизинде иштелип чыккан. Башкача айтканда, дүйнөдө эмне болуп жатат, ошол жерден баарынан маалымат алса болот. Азыркы учурда биздин комитетибиздин кандай системалардын үстүндө иштеп жатат? Азыркы учурдагы саламаттык сактоо боюнча ыйгарым укуктуу органдардын жана коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын суроо талаптарынын негизинде ата мекендик IT адистер тарабынан жаңы санариптик системалар иштелип чыгууда. Анан эң эле биринчиси болсо ошол жанагы койка орундарды эсепке алуу системасы. Бул коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб тарабынан коюлган маселе боюнча азыркы учурда медициналык мекемелердин ишин оптималдаштыруу максатында жана дарылоо мекемелерине адамдардын толгондугу мониторинг жүргүзүү максатында стационардык орундардын эсепке алуу системасы иштеп чыгууда жана тестирлөө жүргүзүлүүдө. Бул система аркылуу ошол тийиштүү бейтапкана болобу, ошол жанагы биздин иштеп чыккан колл-центр аркылуу ошол жанагы койка орундарын эсепке алуу, ошол маалыматтарын алып, ошол оптимизациялоо иштери жүрүп турат. COVID боюнча лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын алуу үчүн онлайн система. Башкача айтканда, биздин жарандар жана ковидке ошол анализдерин тапшырганда ошол SMS аркылуу атайын код жеткирилип, анан кийин атайын ошол веб-сайттан ошол жыйынтыктарды алуу боюнча системасы иштелип жатат. Бул дагы пилоттук түрдө азыр иштелип жатат. Анан үчүнчү болсо, бул мындай жаңы проект, дүйнөдө мындай трейсинг системасы деп аталат. Бул болсо ошол иштелип жаткан фазасында, бул болсо социалдык байланыштарды контролдоо автоматташтырылган системасы же байланыштардын трейсинги. Башкача айтканда, мына биздин жарандар бири-бири менен баарлашып жатканда өзүнүн эле телефон ким менен жолукту, ошол системалардын баары ошол жазылып, анан кийин мисалы үчүн бирөөдө ошол вируска чалдыккан болсо автоматтуу түрдө маалыматтар жөнөтүлөт да. Бул система дүйнөдө эми эле мындай тестирлөө жүрүп жаткан кези биз дагы ошол жаңы технологияларды кантип Кыргызстанда колдонсок болот экендигин азыр биз изилдеп жатабыз. Мына айтылып кеткендей, биздин өлкөбүздүн алдында ушул
саламаттык сактоо системасында тез аранын ичинде ар кандай системаларыбызды киргизгенге мындай талап болуп турат. Буну дагы биз мындай түшүнүп жатабыз. Санариптештирүүнүн алкагында иш чаралардын ишке ашыруу пландуу жүргүзүлүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигиндеги кесиптештер менен бирдикте жыл аягына чейин жаңы системаларды иштеп чыгуу жана буга чейин сыноодон өткөрүлгөн системаларды масштабтуу ишке киргизүү пландалууда. Бул мына ошол системаларды карап кетсек, эң эле биринчиси ошо саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү аналитика статистика системасы. Өзүңөр билгендей, азыркы кырдаалда ошол маалыматтарды талдап, аналитика жүргүзүп, мындай сценарийларды жүргүзүп, келечекте эмнени күтүп жатат, ошого түздөн түз системаларга мындай киргизилиши керек. Ошол биздин комитет ушунун үстүндө иштеп жатат. Эмки проект болсо ошол лаборатория интеграцияланган маалыматтык системасы түзүү жана ишке киргизүү. Ошол лаборатория системасын киргизсек, бейтаптар болсо тез арада лабораториялардын жыйынтыгы кандай? Ар бир бейтаптын ошол жыйынтыктарын биздин ушул доктурлар мындай ыкчам түрдө алса болот жана ошолордун жанагы системага киргизсе болот. Бейтаптын электрондук медициналык картасы менен интеграцияланган телемедицина маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. Бул дагы биз үчүн абдан мындай маанилүү система, себеби өзүңөр билгендей жанагы биздин ушул врачтарыбыз болсо бейтаптар менен сүйлөшүүгө мындай оор болбосо мындай физикалык түрдө келүүнүн кажети жок. Буну болсо онлайн түрүндө, телемедицина видео түрүндө мындай консультацияларды мындай алса болот. Ошону дагы биз азыр системасын иштеп чыгуудабыз. Бейтаптын электрондук медициналык картасы менен интеграция, ошол медициналык картасыны жөнүндө айтып кеттим. Дагы бир сөз айтып кетсек, ушул электрондук картасы болсо жанагы кандай ошол ооруларга чалдыккан, лаборатория жыйынтыгы кандай дарылар берилип жатат, ушул боюнча электрондук система иштелип чыгып, буну дагы тез арада киргизүүгө биз аракеттенип жатабыз. Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү лицензиялык уруксат берүү ишин автоматташтыруу. Башкача айтканда, ушул лицензиясын алууда санариптештирүүдө зарылбыз. Анан кийин сыноодо өткөрүлгөн жана сунушталган системаларды масштабтуу ишке киргизүү болсо, бул саламаттык сактоо уюмдарында бейтаптын электрондук медициналык картасы маалыматтык системасы жөнүндө кыскача айтып кеттим. Бул дагы ушул ар бир бейтаптын өзүнүн медициналык картасы болот. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин санариптик сервистерин ишке киргизүү жана электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы менен интеграциялоо. Бул бейтаптар жана медициналык кызматкерлер үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жана сервистерди тез жана ыңгайлуу алуу үчүн санариптик сервистерди бирдиктүү электрондук порталга байланыштыруу мүмкүнчүлүгүн берет. Башкача айтканда, бул система азыр замандын талабы болуп жатат. Ошол биздин саламаттык сактоо системасын тез арада санариптештирүү жаатында иштерди алып барып жатабыз. Ошону менен бирге мен санариптештирүү процессинин учурдагы абалы жөнүндө жалпы маалымат берип кетсем, Кыргыз Республикасы туш болгон учурдагы кырдаалдан карабастан Санарип Кыргызстан санариптик трансформациялоо концепциясынын алкагында иш чараларды ишке ашыруу уланып жатат. Бирок коронавирус пандемиясы байланышкан жагдай мамлекеттик органдарды жана кызматтарды жарым-жартылай аралыктан өтүүгө мажбур кылды. Мамлекеттик органдардын ишин онлайн жүргүзүүнү, мамлекеттик органдардын жана маалыматтык системаларын ортосунда маалыматтарды алмашууну камсыз кылуу негизги милдет болуп саналат. Мына түндүк электрондук өз ара аракеттенүү системасына дагы бир жолу кайрылып кетсек,
Ошол бүгүнкү күндө жарандардын турмуш тиричилигиндеги жеңилдетүү үчүн 15 маалым кат автоматташтырылган, анын ичинен 10 маалым кат атайын жөлөк пулдарды алуу үчүн социалдык бөлүк боюнча автоматташтырылган. Мына биздин түндүк системабыз абдан мындай бат өнүгүп жатат. Маалымат алмашуунун камсыз кылуу максатында мындай процесстерин алмаштыруу үчүн 64 министрлик жана ведомство, анан 39 коммерциялык уюмдун туташтыруу боюнча техникалык иш чаралар жүргүзүлдү. Башкача айтканда, түндүк системасына биздин мамлекеттик органдар кошулуп, банктар да кошулуп, ошолордун бири-бири менен иштеп жатканда ар кандай ыңгайлуу сервистерди баштаса болот. Мамлекеттик органдардын ортосунда маалымат алмашуу 2020 жылдын биринчи жарым жылында 25,8 миллион транзакциясы түзүлгөн. Мындай белгилеп кетчү сөз, мамлекеттик органдардын жана коммерциялык уюмдардын ортосунда маалымат алмашуунун көлөмү болсо, 2020 жылы ушул эле убактында 31 миллион транзакцияны түзгөн. Башкача айтканда, 57 миллионго жакын транзакциялар өтүп жатат. Бул транзакция деген эмне? Бул транзакциялар болсо, ошол мамлекеттик органдар болобу, ошол мамлекеттик органдар жарандар менен болобу, же мамлекеттик органдар коммерциялык бөлүмдөр болобу, ошол бири-бири менен баарлашуу жана маалымат алмашуу абдан бат өнүгүп жатканын билдирет. Мисалы үчүн 2018-2019 ошо өтүп кеткен жылдарды алсак, жалпы көлөмү 38 миллион транзакцияны түзгөн, бирок азыр эле уже 58 миллиондон ашып кетти бул транзакциялар. Түндүк мамлекеттик ишкана жана мамлекеттик каттоо кызматы азыркы учурда жаңы продуктыларды сыноодон өткөрүп жатат. Алар болсо iGov, Санарип ID, Булут электрондук кол тамга мобилдик тиркемелери сыяктуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жана сервистерди заманбап жана ыңгайлуу форматта алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мына iGov концепциясы жөнүндө айтып кеттик элек. Бул болсо адамдын жана мамлекеттик баарлашуусунун жана экосистемасы, мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү алуу жана башкаруу үчүн жаңы мейкиндик. Анда адамдын айланасындагы социалдык тармак принциби боюнча өз ара аракеттенүү өзгөчө модели түзүлөт. Башкача айтканда, бул мындай жаңы ошол жарандарга ошол мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө мындай жаңы принципи деп айтсам жаңылбайм. Бирдиктүү идентификациялоо жана аутентификациялоо системасы. Мына бул абдан маанилүү системалардын бири. Бул ошол иштелип чыккан жана мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларына интеграциялоого даяр жана ошондой эле кызмат көрсөтүүнү жана сервисти электрондук форматта алууга кайрылган жарандардын жана Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарын так аныктоо үчүн жарандарды жана юридикалык жактарды массалык идентификацияга даяр. Башка жалпак тил менен айтканда, бул система аркылуу силер мисалы үчүн системага кирсеңер, бул система ошол силерди идентификация жасайт дагы, аутентификация да жасайт. Ошол башка киши эмес, мен ошол кызматты алып барам, алып сурап жатам деген маалыматтарды билет. Бул абдан маанилүү, өзгөчө юридикалык фирмалар үчүн абдан маанилүү системалары болуп турат. Бул жерде баса белгилеп кетчү сөз болсо, бул Булут электрондук кол тамга системасы. Башкача айтканда, мына ручка менен кол койбой, интернет аркылуу эле кандайдыр бир документтерге же кат болобу ошого мындай кол тамганы койгонго мүмкүнчүлүк берет. Бул дагы мына азыркы учурдагы мындай абдан маанилүү программалардын системалардын бири. Мындан тышкары, мына аймактарды өнүктүрүү жаатында Санарип аймак системасынын негизги багыты ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун арттыруу жана калкка кызмат көрсөтүүлөрдү берүү жаатындагы адистеринин ишин автоматташтыруу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков тарабынан алдыга коюлган милдет боюнча жыл аягына чейин баардык айыл өкмөттөрүн Санарип аймак системасына туташтыруу пландалууда. 29 июндан баштап бекитилген графикке ылайык баардык өз алдынча башкаруу органдарынын системасын этаптар боюнча ишке киргизүү башталган. Бүгүнкү күндө система республиканын 8 айыл өкмөтүндө тесттик режимде ишке киргизилген. Ошол
кызматчылардын ошол биздин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматчыларын система менен иштөө боюнча окутуу азыр жүргүзүлүп жатат. Ошол кызматчылардын системада авторлоштуруу бөлүгү боюнча Санарип аймак системасы кызмат деген жанагы ошол электрондук түрдө ошол кызматтагы иштеген кишилердин ошол реестр системасы менен интеграциялоо жүргүзүлгөн. Азыркы учурда пилоттук айыл өкмөттөрдүн кызматтары 430 үй чарбасын каттоодон өткөрүшкөн. Башкача айтканда ошол Санарип аймак системасы болсо ошол киргизилгенден кийин ошол биздин өзүн алдынча башкаруу органдары болсо түндүк системасы аркылуу туташтырылып, анан кийин мындай чоң ошол жергиликтүү кызматтар болобу, мамлекет ошол чоң мамлекеттик ошол кызматтар болобу, ошону электрондук түрдө ошол жерлерде алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Анан экинчи мындай маанилүү системаны айтып кетсек, бул болсо электрондук документ жүгүртүү системасы. Аралыктын иштөө шартында мамлекеттик органдардын документ жүгүртүү ишин камсыз кылуу электрондук документ жүгүртүү системасын жардамы менен ишке ашырылууда. Бул система 2018-жылы ишке киргизилген жана бардык мамлекеттик органдар электрондук документ алмашууну жүргүзүүчү бирдиктүү платформа ишке ашырылган. Электрондук документ системасы 205 мамлекеттик органдарда, алардын ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүндө өндүрүштүк эксплуатациялоо режиминде ишке киргизилген. Бул система 180 мамлекеттик органда алардын ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнө тесттик режимде орнотулган. Документтүү жүгүртүү системасында кириш, чыгыш жана ички документтер каттоо алынат. Электрондук санариптик колтомго аркылуу кол коюлат, тапшырма берилет, ошондой эле алардын аткарылышына жана статусуна контроль жүргүзөт. Отчеттор түзүлөт жана жарандардын кайрылууларын боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө системада божомол менен 391.916 документ катталган. Системаны колдонуучулардын жалпы саны болсо 14.016 кишини түзөт. Башкача айтканда, бул системаны колдонуп, жанагы каттар алмашып жатпайбы? Ошонун баары электрондук форматка өткөрүлүп, бири-бири менен баарлашуусу жана кат алмашуусу активдүү санарип түрдө жүрүп жатканын айтып кетсек болот. Мындан сырткары белгилей кетчү сөз, мына бизнести үзгүлтүксүз иштесинде бизнести колдоо жана маалымат берүү максатында жогорку технологиялар паркы жана Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен бирдикте Санарип экономика айлыгы жүргүзүлүүдө. Анда компаниялар бизнес процесстерин автоматташтыруу жана ишти үзгүлтүксүз уюштуруу жана жаңы технологиялар менен тааныша алышат. Башкача айтканда, ушул июль айында биз болсо ар кандай иш-чараларды өткөрүп, биздин бизнести мындай маалымат берүү, жаңы технологиялар кандай чыгып жатат, кантип өздөрүнүн ишин ушул азыр кырдаалга жараша түзсө болот, ошого окшогон мындай кызыктуу иш-чаралар көрүлүп жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, мына азыр интернет чөйрөсүндө көп 5G технологиясы жөнүндө мындай туура эмес, мындай фейк маалыматтар азыр таралып жатат. Бул жөнүндө дагы мындай бир аз токтолуп кетсем, ошондой эле учурдан ошол эң ошол башкы айтылуучу сөз, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында 5G технологиясы ишке киргизилген эмес. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул система биздин Кыргызстандын территориясында киргизилген эмес. Байланыш операторлору 5G тармагынын жабдууларын орноткон эмес жана пайдаланган жок. Мамлекеттик байланыш агенттиги эч кандай уруксаттарды азыркы учурда берген эмес. Мессенджер жана социалдык тармактар аркылуу таралып жаткан 5G технологиясынын зыяндуулугу
жөнүндө дагы ошол маалымат чындыкка дал келбейт экендигин айтып кетер элем. Эл арасында ошол жалган маалымат тараткан ошол заманбап технологиялар адам өмүрүнө коркунуч жаратат деген жалган маалымат менен элди дүрбөтүп, калкты укукка каршы иш аракеттерге үндөп жатышат. Буга биз жол бербешибиз керек, урматтуу кыргызстандыктар. Мына биздин ушул мындай чоң мындай маселе турат. Биз болсо өзүбүздүн коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 5G интернети менен коронавируска эч мындай тиешеси жок деген ушул сөз менен айтып кетер элем. Ушунун баарын биз айтып кетишибиз керек. Ошол радио толкундар вирустарды өткөрбөйт, бирок ошол тилекке каршы азыр болсо мындай көп адамдар ошол жалган маалыматтарга ошол ишенип жатышат да. Ошол биз айтып кетерибиз сөз, ошол санариптик гигиенаны сактаңыздар жана маалымат булактарга текшерип турсаңыздар. Ошондой бир чоң өтүнүч бар эле. Урматтуу кыргызстандыктар, ошол санариптик технологиялардын биздин жашообуздун баардык аспекттерлеринде, ошол баардык көрүнүштөрүндө ишке киргизилиши пандемия шартындагы туруктуулукту, натыйжалуулукту камсыз кылуунун негизги инструменти болуп саналат. Бул максаттарга жетишүү үчүн өлкө жетекчилигинде саясий эрк бар. Себеби мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири санариптик өнүгүү экендигин белгиленет. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү республикабыздын болгон дараметин ачып берүүгө, жарандарыбыздын бакубат жашоосун жакшыртууга жана мамлекеттик экономикалык өсүшүнө шарт түзөт деп ишенебиз. Азыркы учурда мамлекеттик органдарды, бизнес түзүмдөрүн жана жарандарды жаңы технологияларды активдүү өздөштүрүүгө, жаңы билимдерди алууга жана санариптик көндүмдөрүн арттырууга чакыруу зарыл. Азыркы учурдагы абал өлкөнү санариптик трансформациялоонун негизги себеби болууга тийиш. Көңүл бурганыңыздарга үчүн чоң рахмат. Сак болуңуздар. Дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн сактаңыздар. Рахмат чоң.